Момундардын сүйгөнү, эки жүздүүлөрдүн душманы. Абу Хурайра. Мен айттым: о Аллахтын элчиси, апам экөөбүздү момундарга сүйкүмдүү кылуусун жана момундарды бизге сүйкүмдүү болуусу үчүн Аллахка дуба кылыңыз. Аллахтын элчиси айтты: о Аллах, бул пендеңди, Абу Хурайраны жана анын апасын момундарга, ал эми момундарды аларга сүйкүмдүү кыл. Ошондон кийин мени уккан жана көргөн момундардын баары мени жакшы көрүшчү. Абу Хурайра, Аллах андан ыраазы болсун. Пайгамбарлыктын 10-жылы Йемендеги Аус уруусунун бийи Ат-Туфайл ибн Амр ад-Дауси Меккеге келет. Ат-Туфайл Йемендин кадыр-барктуу инсандарынан болгон. Ошондой эле анын акындык өнөрү да бар эле. Ал Меккеге келгенде Курайштар аны жылуу тосуп алышат. Алар менен чогуу отурганда Курайштар ага Хашим уруусунан чыккан Мухаммад ибн Абдуллахтан алыс болуусун эскертип мындай дешет: о Туфайл, сен биздин шаарыбызга келдиң. Биз сага шаарыбыздан чыккан бир адамдан этият болууңду эскертүүнү туура көрдүк. Ал биздин биримдигибизди бузуп, иштерибизди бытыранды кылды. Чындыгында анын сөзү сыйкырдай болуп, баланы атадан, бир тууганды бир тууганынан, аялды күйөөсүнөн ажыратты. Биз сага жана сенин коомуңа биздин башыбызга түшкөн нерсе түшүп калуусунан коркобуз. Аны менен сүйлөшпө жана анын сөздөрүнө кулак салба. Курайштар Йемендин бийине кайра-кайра айта беришкендиктен, ал чындап эле аны менен сүйлөшүүдөн жана анын сөздөрүнө кулак салуудан коркуп, кулагына пакта сыяктуу бир нерсени салып коет. Ал саякатынын арасында Кабага келип, ал жерде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын намаз окуп жатканын көрөт. Туфайл анын жанына барып туруп калат. Аллах Таала ага пайгамбар алейхиссаламдын сөздөрүнүн кээ бирлерин угууну насип кылат. Туфайл пайгамбар алейхиссаламдын сөздөрүн угуп, өзүнө өзү айтат: о энесиз калгыр Туфайл, Аллахка ант болсун, сен жакшыны жамандан ажырата билген акылдуу, акын адамсың. Бул адамдын эмне деп айтып жаткандарын угуудан сени эмне тосуп жатат? Эгер анын сөзүндө жакшылык болсо, аны кабыл кыласың. Эгер жамандык болсо, андан баш тартасың. Ал ошол жерде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам үйүнө кеткенче анын сөздөрүн угуп олтурат. Андан кийин Туфайл байкатпастан анын артынан түшүп, ал үйүнө киргенде, Туфайл да анын артынан кирип, ага мындай дейт: о Мухаммад, сенин коомуңдагы адамдар мага сен тууралуу палан түкүн деген сөздөрдү айтышты. Алар мага сен тууралуу айтышып коркутуша бергендиктен, сенин сөзүңдү угуп калбайын деп кулагыма пакта да салып койдум. Ошондо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ага ислам дини тууралуу түшүндүрүп, Куран аяттарынан окуп берет. Туфайл бул тууралуу мындай деп айткан: Аллахка ант болсун, мен анын сөзүндөй көркөм сөздү уккан эмесмин жана анын ишиндей адилеттүү иш да көргөн эмесмин. Мен күбөлүк келмесин айтып ыйман келтирдим. Андан кийин Туфайл Йеменге барып, коомун ислам динине чакыра баштайт. Бирок Даус уруусу анын чакырыгынан баш тартышат. Анын коомунан ыйманга саналуу гана адамдар киришет. Туфайл коомунун бул абалына ачууланып, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга келет. Коомуна ачууланган Туфайл Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга келип, аларга тескери бата кылуусун айтат. Бирок Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ал динсиздерге тескери бата кылуунун ордуна аларга туура жол тилеп бата кылат. О Аллах, Даус уруусун туура жолго багытта. Андан кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Туфайлга коомуна барып, аларды динге кичипейилдик менен чакыруусун буйруйт. Ал барып, коомун исламга даанышмандык жана жакшы сөздөр менен чакырууну баштайт. Туфайл алардын жүрөктөрү жумшарганча сабырдуулук менен чакырганда,
коомунун баары ислам динин кабыл алат. Исламды Туфайлдын чакыруусу менен кабыл кылгандардын арасында өтө кедей бир жаш жигит да бар эле. Анын ысымы Абдуррахман ибн ас-Сахр ад-Дауси. Анын дайым колунда көтөрүп карап жүргөн кичинекей мышыгы бар эле. Ошол себептен элдер аны Абу Хурайра деп атап коюшкан. Түшүндүрмө: Абу Хурайра кичинекей мышыктын атасы. Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссаламдын хадистерин айтууда дал ушул ысым көп кездешет. Исламдагы бул улуу инсандын тарыхына кирүүдөн мурда кадырлуу окурмандан Туфайл ибн Амр ад-Дауси тууралуу дагы бир аз айтып кетүүгө уруксат сурар элем. Курайыштардын кара ниет маалыматчылары Йемендин бул залкар акынына исламды жана Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды жамандап, каралап олтуруп, жакшы менен жаманды мыкты ажырата билген акындын да өзүнө өзү ишенбестен кулагын тосуп алуусуна алып барышкан. Жыйынтыгында Аллах Таала анын өзүн гана мусулман кылып койбостон, анын себеби менен бир коомду, ал эми анын арасынан тарыхтагы Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кабарын айткан исламдык маалымат булагын чыгарып койду. Бул окуя Аллах Тааланын төмөнкү аятын чечмелейт десек да болот. Аллахтын нурун ооздору менен үйлөп өчүрүүнү каалашат, бирок капырлар жаман көргөнү менен Аллах өзүнүн нурун толук бүт ааламга жеткирет. Саф сүрөсү 8-аят. Аллах Таала бул аятта ооздору менен деп айтып жатат. Ооз бул сөздөрдүн жана пропагандалардын булагы. Ошондой эле бул инсандын тарыхында динге үгүттөөдөгү даанышмандыктын пайдасы көрүнүп турат. Туфайлдын коому акыйкат чакыруусуна жол бербегендиктери үчүн ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга келип, аларга тескери бата кылуусун өтүнгөн. Бирок Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аларга тескери бата кылуунун ордуна алардын туура жолго түшүүсүн тилеп бата кылган. Андан кийин ага коомуна барып, аларды динге жумшактык менен чакыруусун буйруган. Ошондуктан ыйманга чакыруу сабырды, даанышмандыкты жана жумшактыкты талап кылат. Адамдарды ыйманга чакыргандар көп кыйынчылыктарга туш болушат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам коомунан көп зыян тарткан, бирок ал үмүтсүз болбостон акыйкатка чакырууну уланта берген. Ал зыян бергендерге кечирим жана мээримдүүлүк менен мамиле кылган. Абу Хурайранын апасынын ыйманга келүүсү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын канчалык деңгээлде даанышман жана мээримдүү болгонун билдирет. Абу Хурайра айтат: апам мушрик, динсиз болуп жүргөндө мен аны исламга чакырчумун. Бир жолу мен аны исламга чакырганымда ал Аллахтын элчисинин дарегине аябай жаман сөздөрдү айтты. Мен ыйлактап Аллахтын элчисине келип: "О Аллахтын элчиси, мен апамды исламга чакырганымда ал менден баш тартчу. Бүгүн аны кайрадан чакырганымда ал сизге аябай жаман сөздөрдү айтты. Абу Хурайранын апасы туура жолго түшсүн деп Аллахка дуба кылыңызчы." Ошондо Аллахтын элчиси дуба кылды: "О Аллах, Абу Хурайранын апасын туура жолго багыттай көр." Мен пайгамбардын дубасынан кийин сүйүнүп жолго чыктым. Мен үйгө келип, эшикке жакындаганымда апам менин баскан үнүмдү угуп: "Ордуңда тур, о Абу Хурайра" деди. Мен суунун шаркыраган үнүн уктум. Ал жуунуп таранып, таза кийимдерин кийип эшикти ачты да: "Абу Хурайра, мен Аллахтан башка кудай жоктугуна жана Мухаммад анын кулу жана элчиси экендигине күбөлүк беремин. Мен кубанганымдан ыйлап Аллахтын элчисине кайра келип: "О Аллахтын элчиси сүйүнчү, Аллах сиздин дубаңызды кабыл кылып, Абу Хурайранын апасын туура жолго салды" дедим. Ал Аллахка мактоо алкыштарды айтып: "Жакшы кабар" деди. Ошондо мен ага мындай дедим: "О Аллахтын элчиси, апам экөөбүздү момундарга сүйкүмдүү кылуусун жана ошол момундарды бизге сүйкүмдүү болуусу үчүн Аллахка дуба кылыңыз."
Аллахтын элчиси айтты: "О Аллах, бул пендеңди, Абу Хурайраны жана анын апасы момундарга, ал эми момундарды аларга сүйкүмдүү кыл. Ошондон кийин мени уккан жана көргөн момундардын баары мени жакшы көрүшчү." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам чындыкты гана айткан. Андан кийин Абу Хурайраны көргөн момундардын баары аны жакшы көрүшчү. Ал эми ислам душмандары же эки жүздүүлөр Абу Хурайраны көрүшкөндө жек көрүшчү. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бул сахабаны момундар гана жакшы көрүшөт. Ал эми эки жүздүүлөр аны тилдеп, жаманатты кылышат. Анын өзүн эле эмес, балким анын бизге жеткирген пайгамбардын сүннөтүн жаман көргөндүктөрү үчүн жаман көрүшөт. Абу Хурайранын тарыхында пайгамбарлыктын 23 жылдык өмүрүндө Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен 4 эле жыл бирге болгону өтө таң калыштуу. Ошондой болсо да, ал сахабалардын арасынан эң көп хадис жаттаган сахаба. Бул анын өтө кедей болгондугунун себебинен болгон. Абу Хурайранын алек боло турган соодасы, эгин кыла турган жери жана бага турган үй бүлөсү болгон эмес. Ошондуктан ал бардык убактысын пайгамбарыбыз алейхиссалам менен өткөргөн. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны аябай жакшы көрчү. Өмүрүнүн акыркы жылдарында кай жакка барбасын, аны өзү менен бирге ала жүрчү. Ошондуктан ал көп хадис угуп, аны жыйнаганга жетишкен. Улуу сахаба Тальха ибн Убайдуллах айтат: "Аллахка ант болсун, биз анын Аллахтын элчисинен биз укпаган нерселерди угуп, биз билбеген нерселерди үйрөнгөнүнөн шектенбейбиз. Биздин колубуз калың эле, үй жайларыбыз жана үй бүлөбүз болгон. Биз Аллахтын элчисинин жанына күндүн бир бөлүгүндө барып, кайра үйлөргө кайтар элек. Ал колунда жок болгондуктан анын мал мүлкү жана үй жайы жок эле. Ошондуктан ал ар дайым Аллахтын элчиси менен бирге болуп, ал кай жакка барса, ошол жакка барчу. Ал биз укпаганды угуп, биз билбегенди билгендигинен күмөн санабайбыз. Аллах Таала Абу Хурайранын исламга жана мусулмандарга кылган жакшылыктары үчүн ага бардык жакшылыктарын берсин. О Йемен эли, эгер силерден бул улуу сахабадан башка улуу инсандарыңар жок болсо да, сыймыктанууңар үчүн ал өзү жетиштүү болмок. Бирок силер бул үммөткө улуу жана эр жүрөк инсандарды тарбиялоону токтотподуңар. О Йемен эли, силерге Аллахтын берекеси болсун. Улуу сахаба Абу Хурайрадан Аллах андан ыраазы болсун. 11 кылымдан кийин Йемен топурактарынан дагы бир улуу инсан чыккан. Бул йемендик улуу инсан ким? Илим издегендердин баары анын укмуштуу китебин окумайынча өтө албайт. Кезекте